Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз YouTube каналыбызда өзүбүз жазган видеолорду жүктөөнү үйрөнөбүз. Ан үчүн мына Google издөө сервисинде YouTube деп жазып, YouTube'га киребиз, YouTube каналына киребиз. Андан өзүбүздүн аккаунтубуз бар. Мына могу жерде турат. Ушул аккаунтту басып, бул жерде мой канал дегенди басабыз. Ошондо биз өзүбүз түзгөн канал, мынакей биз түзгөнбүз бул каналды. Эми өзүбүздүн видеобузду жүктөш үчүн мына могу жерде камеранын сүрөтү бар, анан плюс деген белги бар. Ушул камеранын сүрөтүн басабыз. Бассак бул жерде эки жазуу чыгат. Добавить видео дегенди басабыз. Добавить видео. Андан кийин выбрать файлы дегенди басабыз. Ошол сиздин тарткан видеоңуз кайсыл жерде болсо, ошол жерден издеп табасыз. Мен рабочий столго эле коюп турдум. Мынакей YouTube'да канал ачуу дегенди басып, анан кийин открыть дегенди басабыз. Жүктөлүп атат. Мына могу жерде көрүп турсаңыз болот. Мына 3%, 5% болуп жүктөлүп атат. Бул жерде мына биринчи сведения о видео дейт. Ушул жерде бул видео жөнүндө, бул видео тууралуу маалымат беришиңиз керек. Мисалы үчүн темасын ошо YouTube'да канал ачуу деп кое берейин. Бул описание деген жерине ошол видео эмне тууралуу ошону жазып койсоңуз болот. Мисалы үчүн мен темасын коюп койдум, YouTube'да канал ачуу деп. Анан описаниясын эгерде каалабасаңыз жазбай койсоңуз да болот. Түшүндүрмө берип койгон максатка ылайыктуу болот. Мисалы үчүн мен ушуну эле көчүрүп турайын бул жака. YouTube'да канал ачуу деп. Андан кийин бул жерде плейлисттер бар. Плейлист тандасаңыз болот. Выберите плейлист дейт. Муну басып туруп, создать плейлист. Плейлисттин атын YouTube каналында иштөө деп койсок болот. YouTube каналында иштөө. Болду, создать деп коебуз. Анан ушул плейлистти тандайлы, мына YouTube каналын иштөө деген плейлистке жайгаштырсак болот. Плейлистке койбой эле жөн деле жайгаштыра берсеңиз боло берет. Эми бул жерден аудиторияны тандаш керек. Эгерде бул балдар үчүн болсо, анда видео для детей деп галочканы коюп коюшубуз керек. Же видео не для детей деп жазып коелу. Мен азыр могу экинчисин тандап койдум. Бул жагыбыз кетип атат, мына 97% болуп калды. Андан кийин параметры доступа деген бар. Ушул жерде параметрин тандайбыз. Могу жерде ограниченный доступ дейт. Бул доступ берилбесе ал көрө албайт. Бул жерде доступ по ссылке дейт. Муну бассаңыз, ошо ссылканы жөнөткөн адамдар гана ссылка менен көрө алат. Анан открытый доступ. Биз открытый доступ кылалы. Андан кийин бул обработка завершена дейт. Мына бүттү. Эми сведенияга келели. Келип, бул жерден далее дегенди басалы. Андан кийин бул жерде сведенияны бассак, мына жерде кайсы значок менен чыксын. Мындайбы, же могу, ушул 3-4 значокту берет. Өзүңүз дагы загрузка кылсаңыз болот. Ушуну эле тандап койгон ыңгайлуу. Мына мен могу ортодогусун тандап коеюн. Анан бул жерде дагы другие параметры деген бар. Могу жерде теги деп коет. Ошол бул видеодо кайсы сөздөр бар, эмнелер бар. Ошолар жөнүндө жазып койсоңуз болот, кыска-кыска кылып. Андан кийин далее дейбиз. Далее дейбиз. Эми опубликовать дегенди басып коебуз. Мынакей. Муну эми ссылкасы менен ВКонтакте, Фейсбукта, Твиттерде бөлүшсөңүз болот. Бул жерде бул ушул сиздин видеоңуздун ссылкасы турат. Мына муну бассаңыз, копировать этилип калат. Анан башка соцсеттерге, мессенджерлерге жөнөтө берсеңиз болот. Муну закрыть деп жаап коелу.
Эми ушул видеобузду көрүп көрөлү, кандай болуп чыкты. Мына бул жерден посмотреть дегенди басабыз. Өзүбүздүн каналыбызды ачканды үйрөнөбүз. Ал үчүн Google издөө сервисине YouTube деп жазабыз. Жазгандан кийин мына ушинтип YouTube каналында алып, ушул жерден ар түрдүү форматта көрө берсеңиз болот. Мына мини проигрыватель деп. Азыр мен ушунда көрүп атам. Широкий, анан во весь экран деп толук экранда көрө берсеңиздер болот. Мына ушинтип видеону көрөсүздөр. Анан мына бул жерде аккаунтту басып, мой канал десем, эгерде карасаңыздар, мына бул сценарий педагог дегенде азырынча подписчик жок, мына нет подписчиков деп турат. Бул каналга подписчиктерди катталуусу үчүн сиз мына мой издөө талаачасында бул жерде каналыңыздын ссылкасы бар. Ушуну мындай кылып туруп выделить этип, ушул көктүн ичине келип туруп, оң жагын басып, копировать деп аласыз дагы. Андан кийин ошол WhatsApp же башка жактарга, Facebook'a жөнөтүш керек болсо, мына мен мисалы үчүн WhatsApp'ка кирдим. Ошол жерге келип туруп, андан кийин клавиатурадан Ctrl-V-ны басам, вставить болуп калат. Мисалы үчүн ошол кайсы эмне канал ал жөнүндө жазып, анан ошого катталыңыз деген сөздөрдү жазып, анан жөнөтсөңүз, мынакей момундай ушул ссылканы басса, сиздин каналыңызга кирет, анан ошол жерден подписка болуп, мына азыр мен ушул жерден ушул ссылканы басып көрөйүн. Мына көк ссылканы бассам, мына биздин каналыбызга кирип атат. Анан ошол жерден подписка болуп, каналыңыз тууралуу ой пикирлерин жазып калтыра беришет. Андан кийин эми ушул каналыңызга жүктөлгөн видеону башка Facebook'a же мессенджерлерге же почтага ссылкасын кантип кетиресиз? Ал үчүн бул жерде каналда поделиться деген бар. Ушуну басасыз. Басып копировать дейсиз. Бул эки ссылкасын копировать дейсиз. Бул көчтү. Көчкөндөн кийин туруп Ctrl-V-ны бассам көчөт. Андан кийин бир аз күтүп турсаңыз, мына темасы чыкты. Чыккандан кийин отправить дегенди басып коесуз. Мына бул YouTube каналындагы сиздин видеоңуздун ссылкасы менен барды. Бизде көбүнчө WhatsApp'та же Telegram'да деле видеолорду жиберүү кыйын, эгерде көлөмү чоң болсо. YouTube каналына жүктөп туруп анан ссылкасын жиберсек, ушундай болуп, бат эле ссылкасы боюнча кирип ачып көрө беришет. Азыр мен ушул эме боюнча, ссылка боюнча ссылканы басып, ошол жүктөгөн видеобузду көрөйүн. Мынакей ушинтип ссылкасы боюнча жүктөп көрө беришет. Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз YouTube каналына кантип өзүбүздүн видеобузду жүктөйбүз, жана ал YouTube каналыбыздын ссылкасын башка бирөөлөргө бөлүшүп, подписчиктерди топтогонду үйрөндүк. Андан сырткары видеобуздун, жүктөлгөн видеобуздун ссылкасын мессенджерлерге же дагы башка соцсеттерге кантип жайгаштырабыз, ошолар тууралуу үйрөндүк. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө аман эсен, ден соолукта болуңуздар.